Достор, бардығыбыз билебиз бұл нерсени. Мен конкретно өзім да билем. Бұл жашоо убактылуу. Бүгүнкү күн акыркы күн болушу мүмкүн. Өтө көп муну билет. Эч ким муну менен талашпайт. Эч ким айтпайт, мен эртең гарантированно ойгоном деп айта албайт. Сөздү айткан менен бирок мээси билип турат, эртең ойгонбой калышы мүмкүн. Себеби өлүм андан көз каранды эмес. Муну эч ким талашпайт, дээрлик эч ким талашпайт. Бирок ошону билгенибиз менен мен да конкретно өзүм жашоомдо дайым эле зарыл нерсени кыла бербейт экенмин. Эмнеге? Башка бирөөлөр, башка бир кырдаалдар мага таңуулап койгон жашоо менен жашайт экенмин. Мисалы мен атамын. Ата деген сөз үй бүлө жоопкерчилиги мойнунга илинген адам. Үй бүлөнү каржылоо керек, тарбиялоо керек, коргоо керек. Мына ушул тапшырма мени күндө ар кандай кырдаалдарга камайт. Каалайынбы каалабайынбы акча издешим керек, каалайынбы каалабайынбы үйдө проблемаларды чечишим керек, каалайынбы каалабайынбы ушул жоопкерчиликтен кутулуу үчүн алып урушуп жашашым керек. Булго мейли үй бүлө. Кээ бир адамдар үй бүлөсү жок болсо да такыр эле башка бирөөлөр таңуулап койгон же такыр эле өзү билбей кирип алган бир приключениялердин туткунунда жашайт. Мен айтып атам. Ошону түшүндүм. Өзүбүздүн да жеке жашообуз бар. Жана өзүбүздүн жашообузду да жашоого милдеттүүбүз. Демек, жоопкерчилик үчүн үй бүлө болобу, ата эне болобу, мамлекет болобу, иш болобу, жоопкерчилик үчүн өзүнчө убакытты коюп, өзүмдүн жашоом үчүн, андагы менин жашоомдун сапаты, мээм, ой жүгүртүүм, ден соолугум, денем, менин сезимдерим жөнүндө да ойлонууга убакыт бөлүш керек экен. Тагыраак айтканда, өзүң үчүн да жоопкерчиликти алышың керек экен. Дайым бирөөлөр үчүн жашай берген сени бир күн болсо бир күн ушундай мокотот, чарчатат, тажатат, аларга да жардамың тийбей калат. Демек, дайым кетмен, курч жана сабында бекем турса, ишке жарамдуу болот. Ошондуктан өзүбүздү, эгерде ушундай адамдарга керегибиз тийсин десек, өзүбүздү да формада кармап туруу number 1 биринчи тапшырма экен. Бүгүндөн баштап жоопкерчиликти алыш керек, өзүбүздү да ойлоп баштайлык. Өзүбүзгө да кам көрүүнү жолго коелук. Мен канча жолу ушул сөздөр жөнүндө айттым, бирок бүгүн өзүм дагы бир жолунан отурам. Мен да бүгүн да өзүм жөнүндө ойлонуп, өзүмө кам көрүшүм керек экен. Дайым, аялдама жана остановкадан остановкага келгенде бир жаңы көрүнүш болгондой эле ушулар кайталап жүрсөң дагы, бирок баары бир күн сайын жаңы жашоо, жаңыча талап кое берет экен. Өзүбүздү өнүктүрүп отуралы туугандар. Эмне кылабыз? Ал кийинки маселе. Бирок ошол чечимди бүгүн кабыл алыш керек. Рахмат. Саламу алейкум.